Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmаттуу момун мусулмандар. Бүгүн мен сиздер менен Куран окуунун пайдасы жөнүндө кыскача сүйлөшкүм келип атат. Куран Аллахтын сөзү. Аны бардык момун мусулмандар билет. Аны окуу адамдын жүрөгүнө тынчтык жана жарык алып келет. Ар бир аятты окуган сайын сооп жазылат. Аны баарыңыздар билесиздер. Куран жүрөктү тазалайт, акылды өнүктүрөт, сабырдуулукка, адептүүлүккө адамзатын үйрөтөт. Ошондой эле ал адамдын жашоосуна багыт берип турат. Туура жолду көрсөтөт бардык адамзатка. Куран окуу бул руханий жана денелик дарылык да болуп эсептелинет. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mınday деп атат Саад сүрөсүнүн 29 аятында. Аузубиллахиминашшайтонирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Китабу абзалнаху илайкал мубарак. Бул биз сага түшүргөн берекелүү китеп. Лиюдаббарна аятихи ва лиятазаккара улул албаб. Аны аяттары тууралуу ой жүгүртүшсүн жана акыл эсин эскертиш үчүн деп бизге Аллах Таала эскертип атат. Урматтуу момун мусулмандар, Куранды окуп үйрөнүп сооп алыңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.